Алтын сертификатка ээ болгон 57 окуучунун арасында Кара Суу районундагы Момбекова атындагы орто мектебинин бүтүрүүчүсү Алина Бактыбек кызы да бар. Ал 200дөн жогору упай аларына ишенгени менен, бирок 226 упай алып, алтын сертификатка ээ болорун күткөн эмес. Жогорку упай алган окуучу ийгиликке жетүү үчүн 5 ай үзгүлтүксүз даярданганын айтты. Өзү алтын сертификатты алышыма кыйын болду. Мен өзү 11-класстын башынан баштап өтө катуу даярдандым. Мектептерде да окудум, мындан тышкары курстарга да бардым. Бардык убактымды ошо ортодо эле өткөздүм. Өзүм көп окуйм, математиканы жакшы көрөм. Кыйыныраак болду, бирок результат чыкты. Өзүм золотой алам деген үмүт жок эле, бирок 200 балдан көп ала турганына ишенгем. IT факультетинен ошого сертификат алгандан кийин ошол окуу жайында окуйм. Ал эми жалпы республикалык тестирлөөдөн аймактарда эң жогорку көрсөткүчкө жетип 224 бала алып, алтын сертификатка ээ болгон Актай Турганов да бар. Ал Кара Суу районундагы Мусаев атындагы орто мектептин бүтүрүүчүсү. Актай бул ийгиликке жетүүгө ата-энесинин көмөгү жана мугалимдердин берген билими чоң жардам болгонун айтып, келечекте алдыңкы психолог болорун кошумчалады. Мен акыркы аябай жакшы даярданып, анан дагы күчтүү мотивация мугалимдерден, апамдан, атамдан алганмын. Эң мыкты психолог, эң мыкты Кыргызстандан психолог болуп жетилдим. Алтын сертификат ээлери эми бекер жогорку билим алууга мүмкүнчүлүк алышат. Уул кыздарынын ийгилигине ата-энелери да жетин албай сүйүнүп турушат. Алар балдардын 1 жыл бою кылган эмгегинин акыбети кайтканын жеңиш катары баалайт. Кызым 226 бала алганда аябай кубандык. Бул баланын аябай жетишкен сыймыктары ата-эне үчүн өтө кубанычтуу болуп өткөн. Атасы дагы мен дагы өтө башкача сезимде болдук. Кызым көчөдө жүргөн жеринен сүйүнчүлөгөндө сүйүнгөнүбүздөн ыйлап жибердик. Ушу кызым окуган мээнети кайтыптыр деп. Анан ушул мезгилден пайдаланып, мен ушу мектептеги мектеп жамаатына, ага эжекелерине кызымын ыраазычылыгымды билдирем. Биз абдан кубанычтуубуз балабыз ушундай алтын сертификатка ээ болгонуна. Биз ата-эне катары балама ушундай шарт түзгөнгө аябай аракеттенгенбиз. Окуусунда дагы мындай мектептеги иштерге дагы дайыма жардам берет элек. Абдан кубанычтабыз. Балабыз ушундай ийгиликке жеткенине мугалимдерге да ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ош облусунун аймагында жылдан жылга билим берүү сапаты жогорулоодо. Быйыл облустун аймагынан 7 бүтүрүүчү алтын сертификатка жетти. Алардын арасында Кара Суу районунан биринчи жолу 2 окуучу жогорку упай алып, алтын сертификатка ээ болду. 10 бүтүрүүчү 200 упайдан жогору алган. Биздин мектептер ата-энелер менен анан окуу борборлору менен иштешти. Биздин районда жалпы быйылкы окуу жылында 23 мектептин базасында окуу борборлору атайын уюшулуп, ата-энелер менен келишим түзүлүп, келишимдин негизинде уюштурулду. Ата-энелердин макулдугу менен, ошону менен биргеликте ошол жерде окуучуларыбыз окуу жылы бою окушту. Окуп, мына ушундай жакшы жыйынтыктарга жетишип отурабыз. Биз мындай жыйынтыкка жетиште биринчи кезекте жетекчибиздин талабынын күчтүүлүгү, ата-энелер биз менен тыгыз байланышта иштегендиги, анан мектептердеги мугалимдерибиздин дагы ийгилиги деп ойлойм. Айта кетсек, быйыл республика боюнча алтын сертификатка 57 окуучу ээ болду. Ал эми жыл сайын 40 миңден ашуун бүтүрүүчү жалпы республикалык тестирлөөгө катышат. Тестирлөөнүн жыйынтыгынын негизи менен эми алтын сертификат ээлерин жогорку окуу жайларга бюджеттик окууга кирүү мүмкүнчүлүгү күтүп турат. Мырзажигит Маматкерим уулу, Эдил Алиев, ЛТР, Ош.